Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 15 июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада коронавирустан дагы 10 бейтап көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 3 Чүйдө, 1 Жалал Абад облусундагы ооруканада жаткан. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери анын курмандыктары 2143 кишиге жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 1290 адамдан жаңы аныкталды. Расмий маалыматка ылайык, ушуну менен вирус жуктургандардын жалпы саны 144958 адамга жетти. Анын 121760 айыгып чыкты. Ушул күндөрү 4813 адам ооруканада жатат. Алардын ичинен 217 бейтаптын абалы өтө оор, 1411 кишиники оор деп бааланууда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Курман айтта майрамдык намаз мечиттерде гана окуларын билдирди. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша кабыл алынды. Кыргызстанда Курман айт 20 июлда белгиленет. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл орозо айт намазы мечиттерде гана окууга уруксат берилип, борбордук аянттарда 2 жыл катары менен эл чогулган эмес. Майрамга байланыштуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 19 июлдагы жумушчу күндү 24 июлга которуу тууралуу чечимге кол койгон. Мындан улам кыргызстандыктар 4 күн удайы эс алышат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 15 июлда Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Улан Букабаевди кабыл алды. Анда айыл чарба тармагынан насыя берүү маселелери тууралуу сөз болду. Министрлер кабинетинин башчысы чакан жана орто бизнесте, анын ичинде тамчылатып сугаруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу донорлорун колдоо, кол борборлордун ишин күчөтүү жана интернет банкингди өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи деп айтылат өкмөт тараткан маалыматта. Анда Марипов айыл чарбага берилген жеңилдетилген насыя натыйжалуу болбой жаткандыгын белгилеп, анын жол жобосун өзгөртүүнү тапшырды. Айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 9 жылдан бери насыялар берилип келет, бирок агрардык сектордун өнүгүү динамикасы төмөнкү деңгээлде калууда. Кредиттерди берүү механизмдерин кайрадан карап чыгуу керек, деди Марипов. Былтыр айыл чарбасына 4 миллиард сомго жакын жеңилдетилген насыя берилген.